Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Айдай Исмаилова жана Азиз Чокморов. Кыргызстан-Өзбекстан кызматташтыгы. Өткөн аптада Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары чакан жана кеңейтилген форматтарда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Анда ачык айкын достук маанайда өткөн сүйлөшүүлөр натыйжалуу болгондугу белгиленди. Ошондой эле кызматташууну тереңдетүүгө багытталган 20дан ашуун документке, анын ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өркүндөтүү жана соода, экономикалык, маданий, гуманитардык алака катышты жөнгө салуу талкууланды. Кыргызстан Өзбекстанды бириктирген жагдайлар тарыхта да белгилүү. Эки коңшу мамлекетти дагы кандай жагдайлар бириктирет? Өз ара мамилени жөнгө салуу, достук, ынтымак ырашкерликти улантуу эки өлкөгө канчалык пайдалуу? Келечекте кызматташтык менен өнөктөштүктүн дагы кандай артыкчылыктары бар? Аны биз кантип пайдаланабыз? Биз ушул суроолордун тегерегинде түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Каламбекова Бактыгүл Рыспаевна, тарыхчы окумуштуу Молдокасымов Кыяз Сатарович, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигинин аймактар аралык башкы башкармалыгынын жетекчиси Жумалиев Зайнидин Калидинович бар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Эки өлкө ортосундагы кызматташтык, деги эле Кыргызстан-Өзбекстан соода, экономикалык же болбосо андан кийинки маданий гуманитардык алака катыш мамилелерди тууралуу сөз кылаардан мурун тарыхка кайрылып көрсөк, бул мамлекет менен деги эле Өзбек эли менен Кыргыз элинин ортосунда илгертен эле бир топ бир жакшы маанай, жакшы мамиле өкүм сүрүп келген. Албетте тарыхта, жашоо турмушта ар кандай жагдайлар болду. Ошого карабастан эки өлкөнүн ортосундагы мындай мамилелер уланышы керек азыркы учурда дагы. Биз ушул жагынан алып караганда артка кылчайып көрбөйлүбү? Тарыхый жагынан кандай бизди мындай бириктирген жагдайлар болгон, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер кандай болгон? Кыяз Сатарович, ушул багытта сөз баштабайлыбы биринчи? Жакшы болот. Бул эки элдин тарыхый байланышы, бири-бири менен жашоодогу алакасы өтө терең. Бул боюнча мен өзүмүн илимий изилдөөмдү дагы Өзбек-Кыргыз тарыхый байланыштары деген темада кандидаттык диссертациямы өзбекстандык белгилүү окумуштуу Хамид Зиевичтин жетекчилиги астында ошо жүргүзгөнмүн. Эки эл жашаган аймагы дагы бир, ичкен суусу дагы бир, дем алган абасы дагы, базары дагы, мазары дагы, тили дагы, дини дагы бардык жагынан окшош. Бир мамлекеттин ээлигинде биргелешип, душмандарга каршы күрөшүп, тарыхтын тереңиндеги сыноосунан бери бирге болгон. Өтө алыс кетпейли, мына кечээ эле 18-кылымдан башталган Кокон хандыгынын мезгилинде 167 жыл өкүм сүргөн Кокон хандыгы бул Кыргыз, Өзбек, Тажик элдеринин бирге орток мамлекет болгон. Ушул мамлекетте ар дайым Өзбек, Кыргыз экөөнүн ортосундагы өтө тыгыз мамилелерди, бир мамлекеттин ичиндеги мамилелерди биз ар тараптан көрсөк болот. Көчмөн эл менен отурукташкан элдин ортосундагы табигый деп койсок болот, бири-бири менен алакасы, мына көчмөнчүлүктөгү, мал чарбачылыктагы кыргыздар ар дайым отурукташкан Өзбек элин ошо эт менен, жүн менен, көчмөн чарбачылыгына керектүү өндүрүштөр менен камсыз кылып келсе, ал эми отурукташкан Өзбек эли дайыма кол өнөрчүлүгү менен, базары менен, ошол өзүнүн өндүргөн товары менен көчмөн элин камсыз кылып турган. Дайыма бир мамлекетте болгондо, Кокон хандыгында мисалы үчүн хандыкты бул Миң сулайлесинин өкүлдөрү хандык болсо, анын баш вазири, аталыгы, парваначысы, аскер башчысы, миң башчысы бүт кыргыздардан болгон. Душмандар басып киргенде Кокон хандыгынын алдында дагы жунгарларды менин илимий жетекчим дагы дайыма айтчу эле, бизди дайыма душмандардан кыргыздар коргоп келген дегенди. Андан кийин ошол Кокон хандыгы өтө бир оор кырдаалга кабылган мезгилде дайыма кыргыздар ошол элди эзип, оор абалга алып келген ханды тоодон түшүп келип, отурукташкан элди
өзбектер, тажиктерди арттан ээрчитип келип, каалаган учурда ошондой бир тескери иш кылган ханды алмаштырып койчу. Кокон хандыгынын мезгилинде хандык бүтүндөй талкаланып, Бухара эмирлиги тарабынан каратылып алынып 1842-жылы Кокон хандыгы жок деп жоюлган мезгилде кыргыздын Нүзүп Алымбек Таттага окшогон мыктылары кыргыздардын башын кошуп отурукташкан элди дагы уюмдаштырып, жок болгон мамлекетти кыргыздар барып сактап берип, чек араларынан бери аныктап келип, Ташкентке чейин бүтүндөй бардык аймактарды кыргыздар кайрадан Кокон хандыгына каратып, хандыкты калыбына келтирген. Кокон хандыгында бир эле кыргыздын мыкты инсандары, мына мисалы үчүн Ташкентти мисалы үчүн Көкүмбүй деген Аксыдагы Багыш урустан чыккан кыргыздын чыгаан инсаны барып туруп, ошол жерде мэр болуп, азыркыча айтканда Ташкенттин акими болуп, Ташкент шаарынын алгачкы архитектуралык шаардык бүт курулуштарына ошол көзөмөл кылып, Ташкенттин шаар болуп калыптанышына кийинки этапта ошо Көкүмбүй башчы болгон. Көкүмбүйдүн көк күмбөзү деп азыр Ташкентте Шайхан Таур деген мазарында турат. 1865-жылы, 64-65-жылы Ташкентти Орус империясы каратып алар мезгилде Алымкул Аталык деген мыкты чыгаан инсан, мына бүт аскер менен барып туруп, ошол душмандарга согушуп аткан жеринен Алымкул Аталык Ташкентте каза болуп, Алымкул Аталыктын сөөгү бүгүнкү күндө Ташкентте коргоп аткан. Андан кийинки мына Кокон хандыгын айласын кетирип атканда, Кудаяр хан айласын кетирип атканда, кыргыздын чыгаан инсанын полоткан Исхак молда ошол Кокон хандыгын кайрадан эркиндикке алып чыгып, орустар менен күрөшүп жатып, ошол орустардын колунан даргасылып курман болгон. Кийин Совет доорунда деле ушундай көрүнүштөр улана берген. Өзбекстандын көрүнүктүү алгачкы мамлекет башчысы Ахун Бабаев бул мына Каракулжада 3-4 жыл жашап, ошол жерден Кыргыз айымга үйлөнүп, кийин Өзбекстандын Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Ал эми Усман Юсупов, анын энеси кыргыз болгондагы, ал мына Өзбекстандын Борбордук комитетинин биринчи секретары болуп, ошол Усман кийин Исхак Разаковду тарбиялап, ошонун канатында кагып отуруп туруп, 1946-жылы Исхак Разаковду ошол билим берүү министри кылып, идеология боюнча секретар кылып, андан кийин Сталинге айтып туруп, Кыргызстанга мына бизди министрлер советинин төрагасы кылып жиберген. Шералиевке окшогон ички иштер министри мына бүгүнкү күнгө чейин көчөгө аты коюлуп Ташкентте. Өтө даңазалуу кыргыздардан болгон. Ушундай бир тарыхый байланыштарын санай берсе, атай берсе өтө көп. Ошон үчүн бизди тарыхый байланыштар ар дайым бириктирип турат, байланыштырып турат. Биз эки эл бири-бирибиз менен илгертеден тарыхый байланышта жашап келебиз. Жакшы экен, кече жакында президент Садыр Жапаровдун ошол Өзбекстан Республикасына болгон сапарында дагы мындай бир эки өлкө ортосундагы бир танып кете алгыс, жокко чыгара алгыс жакшы мамиле бар экендигин дагы бир жолу далилдеди десек болот. Бактыгүл Рыспаевна, сиз мындай бул тышкы саясатты жакшы билген адам катары, адис катары, ушул учурда окумуштуу катары дагы ушул сапардын бир кандай артыкчылыктарын байкай алдыңыз? Анткени президент болуп, январдан бери шайлангандан кийинки Өзбекстанга болгон алгачкы сапар болуп атат да, булчу? Бул жакшы болот. Бул сапардын кайсы жагын алып караса дагы биздин эки тараптуу мамилелерге берген салымы, кошкон салымы чоң. Сапардын жалпы маанайын карай турган болсок, албетте баарыбыз биз азыр пандемиядан кийин чүнчүп турган мезгилибиз, жакшы эмоцияларга муктажбыз. Анан ар бир нерсенин жакшылыктында өзүнүн бир жышаны бар, шааниси бар дегендей, жанагы эл аралык тартиптин эрежелери боюнча мамлекеттик деңгээлдеги биринчи сапар ушу протокол деп коет, өзүнүн жол жобосуна ылайык өттү. Мунун бардыгы биздин коомчулукка убактысында көрсөтүлүп турду. Менин укканыма караганда көпчүлүгү ушул жанагы атмосферанын берген оң таасирине аябай сүйүнүп турушат. Биз да ошолордун арасындабыз. Бул тышкы көрүнүшү. Бирок мына биринчи жолу барып атканда, ошонун биринчи алгачкы сапардын мамлекеттик сапар деңгээлинде өтүшү, бул дагы өзүнчө бир белги, жакшылыктын белгиси деп коюшубуз керек. Бирок мамлекеттик деңгээлдеги сапарлар
асыресе бул көбүрөөк даярдалат. Анын өзүнүн форматы бар, өзүнүн баягы ички мазмуну болот. Буга бир аз балким шарт ушундай ыңгайлуу болуп калды окшойт. Бирок жалпы фону мына биздеги акыркы кырдаалды эске алганда, региондо болуп аткан, дүйнөдө болуп аткан абалды эске алганыбызда биз эми баягындай улам баскыч менен эмес, чүдегенде эле ушу мамлекеттик визиттен баштаганыбыз рас болду. Бирок мына ушул сапардын жыйынтыгы бир топ документтерге чагылдырылды. 22 документке кол коюлду. Ошонун ичинен болгону 4-өзү гана макулдашуу болуп атат. Макулдашуунун ичинен 1-өзү гана өкмөттөр арасындагы деңгээлде кол коюлуп атат. Ал жерде мына урматтуу президентти жетекти коштоп баргандардын арасында көпчүлүгү бүгүнкү жаңы өкмөттүн мүчөлөрү болуп атат. Алардын катышуусу менен ушул келишимге кол коюлду. Келишимдердин баарына кол коюлду. Бирок 22 жалпы ушул кол коюлган документтердин ичинен 12си, даже 16сы бул практикалык иштерге байланышкан. Жана жол картасы, ниет билдирүү, меморандум деген, андан кийин программа, практикалык иштердин программалары деген документтер болуп атат. Буларды биз мындай да окушубуз керек. Бул мына бүгүнкү күндүн баягы чукуларда чечүүгө тийиш болгон маселелерди ушу мурдагы буга чейин 180 договор бар да, 180 келишим бар. Ошолордун эч кимисибиз жокко чыгарбайбыз, бирок ошолорду ишке ашыруу боюнча буларды мына тез арада ушуларды ишке ашыра тургандай бир мынандай атактуу баштуу иштерди жасайлы деген ниет экенин көрсөк болот да. Муну өтө эле мындай бир жанагындай кемсинтүүгө болбойт. Ушундай түшүнүшүбүз керек. Анан эми жанагындай 3 айдан кийин муну кылабыз, Арчумада отчет алып турабыз деген бул баягы биз кичине унутуп калган иш тартиби. Кана эми бизге эмне болсо дагы ушул иштер эки тараптын тең пайдасына, эч кимдин таламын мындай алдырбай турган, эки тараптын тең кызыкчылыгына жооп бере тургандай иштер жүрүп кетсе, биз ошого ыраазы болобуз. Жакшы экен. Дагы ошол эки өлкө ортосундагы жана соода экономикалык мамилелер да бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп турбайбы? Анан ошол Кыргыз Республикасынын сиз айтып кеттиңиз, өкмөт мүчөлөрү дагы барды деп, ошол экономика жана каржы министри дагы барды. Анан бир топ бир маанилүү жагдайлар боюнча сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болду деп атабыз. Зайнидин Калидинович жанагы эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосунда жана Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашууга кол коюлду деп атабыз. Буга чейин деле болуп келген соода экономикалык мамилелерди мындан ары чыңдап улантуу зарылчылыгы бүгүн абдан маанилүү болуп турбайбы? Анткени пандемия, коңшу мамлекеттер менен соода алакаларындагы мындай бир басаңдап кеткени эч кимге жашыруун эмес да. Ошону алдыга жылдыруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү десек болобу? Албетте болот. Бул азыркы официалдуу визит бул абдан ушул убагында болду деп ойлойбуз. Анткени биз эми баягы кошуна өлкөбүз, агай абдан туура айттыңыз, историянын абдан жакшы жагдайларын эске салдыңыз. Эске салдыңыз. Кыргызда бир жакшы макал бар го, жаман туугандан жакшы кошуна деп да. Бул ошол абдан эми биз үчүн да ошо Өзбекстандын экономикасы азыркы учурда абдан өнүгүп турган чагы да. Мына акыркы эле ошо азыркы 20 жана медицинский эме бербедиби, машина. Эми бул баягы бизге бир чапан жапкандай эле да. Ошентип жөнөтүп атышат. Ал жөн эле жерден башка жактан сатып келишкен жок. Алар ошо өздөрүнүн производствосу бар да. Ошо жерден чыккан, мына өздөрүнүкүн деп ошо бизге баягы ошондой чапан жаап атат дегендей. Анан жанагы 50 миллион доллар фонд түзүлдү деп атпайбызбы? Бул фонддун артында мына бир 60га жакын чоң проекттер турат да. Ошол проекттерди биз ишке ашырышыбыз керек. Эки тараптан. Өзбекстанга дагы пайдасы тийиш керек, Кыргызстанга дагы пайдасы тийиш керек. Ошонун алкагында мына 3 область, 4-сү Ат башы менен Нарын областы менен
Фергана областындагы губернаторлордун деңгээлинде кол коюлду. Булар ошол приграничный жанагы чектеш райондордун жанына торгово-логистикий центр деп, индустриальный центр деп ошолорду карап атабыз. Азыр жана Ала Бука районунда, Кадамжай районунда, Кызыл Кыяда, Достук өтмөгүнүн жанында бул Андижан областы менен Ош областынын. Мына ошондо 3 областыбыз, ошол Өзбекстандын 3 областы менен чоң жана эже айтып атат дорожный карта деп. Вот именно ошонун баары жол картасы. Анан жана меморандум деп атпайсыздарбы? Бул меморандумдун бул абдан жакшы да. Ошондон кийин анан мына жол ачылып, анан жанагындай меморандумдан кийин анан жол картасы иштелип чыгып, мына азыркы учурда мына кече күнү Өзбекстандын энергетика министрлиги келип, мына жумушун баштайбыз деп турушат. Бул абдан жакшы нерсе. Ушундай эле жана сооданы биз буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы соодабыз бир 340 миллион доллардын тегерегинде болуп атты. Албетте бул пандемиянын дагы кесепети болуп, мындай кичирээк болуп атат. А так биз мына 2 миллиард долларга чейин чыгарабыз деген үмүтүбүз бар. Буну ошол сооданы көбөйтүш үчүн эмне кылыш керек? Анда биздин жанагындай чек аралар мындай бир ачылыш керек. Ошол эле жерде экономика жагынан катышыбыз абдан көп болуш керек. Мына ошол эле сырьевой база деп бизде дагы бар, Кыргызстанда дагы. Мына Травертин деп биздин Сары Таш, бул баягы чоң-чоң эмелерди, көмүр, биздин нефтилер, то есть ушундайларды алардан биз дагы көп нерселерди алганга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Ошондо барып жанагы 2 миллиард долларга чыгышка ошондо мүмкүнчүлүк ачылат. Жанагы 60 айтып аткан чоң-чоң проекттер эгерде ушулардын баары ишке аша турган болсо, анда биздин дагы потенциал мындай көбөйөт. Кыргызстандын, Кыргызстандын. Жакшы экен. Дагы бир жагдай, мына бул өлкө менен соода экономикалык багыттагы аракеттер айтылып атат. Эки өлкө ортосундагы бир топ кызматташтыктар белгиленип атат. Ошол эле учурда дагы бириктирип турган жанагы маданий гуманитардык дагы байланыштар өтө маанилүү Кыяса Тавричи азыркы учурда. Мисалы биздин канчалаган студенттер ал жакта билим алат, бизде билим алат, окумуштуулар өз ара эки өлкө катташып бири-бири менен иш алып барат. Сиз дагы күбөсүз дагы, мисалы байма-бай ал менен иштешип жүрөсүз. Негизи эле ушундай бир өз ара жакындашуу мамилени мындай бир жаңы деңгээлге көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөбү? Албетте, бул руханий жакындык бардык мамилелердин мындай бир көпүрөсү деп койсок болот. Себеби мына Өзбекстан менен бул тарыхый жактан дагы Андижан Фергана чайканаларында Токтогул менен Өзбекстандын көрүнүктүү акыны Молдо Тойчу экөө отуруп туруп, ашуулаларды акындын ындык жактарынан күч сынашып, элдин көңүлүн алып тургандыгы ошо тарыхта эле белгилүү. Барпы болсо Фергана шаарларын аралап, Барпыны болсо биздин хафиз деп, биздин акын деп бошентип жүргөн. Ал эми кийинки эле азыркы дагы мына чыгармачыл адамдардын ортосунда байланыш, маданий байланыш, илимий байланыш. Мына биз таптакыр ачыгын айтканда, мурдакы президенттин учурунда Ислам Каримовдун учурунда мына илимий адамдар да бири-бирибиз менен алакабыз алыстап кеткен. Мына Шавкат Мираманович президент болуп келгенден бери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда илимий байланыштар дагы мына жакшырды. Биз мына 2 жыл мурда Андижан шаарына барып туруп, алымкулаталыкка арналган чоң бир эл аралык конференцияны өткөргөндө ошол жердеги мына өзбекстандык тарыхчылар Ташкенттен бери келип, ушундай көптөн бери бири-бирибизди сагынып калгандай, аябагандай жакшы бир илимий конференцияны өткөрдүк. 19-жылы мына Жарлыбатта өткөрдүк. Анан Ташкентке барып, Ташкентте мындай илимий байланыштарды, ушундай жыйындарды өткөрүп атабыз. Ушу кадимкидей бири-бирибиз менен мындай сагынышкандай болуп калат экенбиз. Мына бул жагынан алып караганда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирамановичтин ушунчалык кыргыздарга жакшы мамилесин биз урматташыбыз керек дагы, анан ачыгын айтышыбыз керек, пайдаланышыбыз керек. Себеби мына Мирзаев президент болуп келгенден кийин мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын өткөргөндө мына биз уялбай ачык айтышыбыз керек. Кыргызстандагыга караганда дагы Өзбекстанда Ташкентте
Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси өтө бир жогорку деңгээлде өткөрүлдү. 3000-4000 адам отурган залда президенттин катышуусунда өзгөчө өттү. Анан чоң бир көчөсүн, эки тараптуу машиналар жүргөн көчөсүн Чыңгыз Айтматовдун атына берип туруп, ошол жерге Айтматовдун айкелин тургузуп койду. Андан кийин мына Шавкат Мираманович ушу Манас деген аталыш мындай жөн болбош керек деп Өзбекстандагы Манас айылын бүгүнкү күндөгү Өзбекстанга үлгүлүү бир шаарга айландырып койду. Айылга айландырып койду. 48 күндүн ичинде кыргыздар жашаган Манас айылын көчөлөрүн жаркылдатып асфальттарын курулуштарынан бери куруп туруп, мына үлгүлүү бир айылга айландырып туруп, андан кийин мына Өзбекстанда ушундай проекттер болсунда 300-400 айылды ушундай бир абалга келтирелди, ошону Манас аталыштагы айылдан баштады. Анан бул Өзбекстандын президенти мына кыргыз акындарына да мамилеси башкача. Мына Идрис Исаков деген акыныбыз келип туруп аны бир ырдап койду эле, кыргыздардын акындарына кандай мамиле жасаларын ал ушу салтты билет экен. Мурда ат минизип тон кийгизчү эмес беле. Ага кадимгидей акыркы үлгүдөгү Өзбекстандан чыккан автоунаасын белекке берип, Ташкенттен, Анжандан бир үй белекке берип койду. Бул баякы Шавкат Мирамановичтин бул жөнөкөй эле мындай бир марттык эмес. Бул кыргыздарга кандай сый-урматты көргөзүп атканын белгиси. Анын ушунчалык кыргыздарга сый-урматы бул эненин мээриминен деп койсок да болот. Себеби мына мен Өзбекстанда көп болуп калдым. Шавкат Мираманович жашында апасынан айрылып, жетим калып, анан кошуна кыргыз эне ага ушунчалык мээримин төгүп, кийимин кийгизип, курсагын тойгузуп 6-7 жашка чейин ушунчалык бир жакшы мамиле кылган экен. Ошол көз өткөндө сөгүү коюлганга чейин премьер-министр болуп турганда ошол жерде жүрдү дейт. Мына кыргыз эненин мээрими кыргыздарга жасаган мамилеге кандай болуп атат. Ошон үчүн мына биз илимий жактан мурда биз Ташкентке мен мындан 30 жыл мурда архивтерге кеңири барып, архивтерден кыргыздын тарыхын кеңири изилдей берчүмүн. Ислам Каримовдун учурунда кат жазсак, Ташкенттин архивинде кыргыздарга тиешелүү тарыхый документтер жок деген жоопду алдык. А мен аны издеп көрдүм. Көргөнсүз. Курманжан Датка болобу, Шабдан болобу, Байтик Батыр болобу, бүтүндөй кыргыздын тарыхы. Анан Шавкат Мираманович келгенде, мына архивтерге келип кеңири иштесеңер болот деп туруп ага да жол ачып койду. Жакшы. Азыр эми биргелешкен изилдөө иштерибизди жүргүзүп, кээ бир келишимдерге Өзбекстандын Мурас фонду менен Кыргызстандын Мурас фондусу биргелешип кызматташалы деп туруп келишимге да кол койдук 2 жыл мурда. Мына кызматташып атабыз. Бул дагы мына биздин руханий, илимий, чыгармачыл байланышыбыз кийинки байланышка дагы мындай таасирин тийгизет. Жакшы экен. Бактыгүл Рыспаевна, мына кандай алака катыш, кандай бир өз ара кызматташтык болсо да, ал баягы көз карандысыз эгемен мамлекеттердин ортосундагы бир дипломатиялык эреже талаптардын алкагында болот эмеспи? Анан ушул жагынан алып караганда биз ошол эки өлкөнүн кызматташтыгын мындан ары улантуу үчүн ошол дипломатиянын талаптарына ылайык же болбосо эрежелерге ылайык мындан ары дагы өнүктүрүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Ошол президенттин азыр жаңы бир башталыш иштеп атпайбызбы? Жаңы президенттин мындан ары кандай жолго коюшубуз керек? Ошол өлкөнүн эки өлкөнүн кызматташтыгы биздин Кыргызстандын азыр аксап турган экономикасына дейбизби, же дагы башка тармагына дейбизби, бир пайдалуу иш алып келгидей кылып кандай улантабыз? Мына бул Кыясат Саттаровичтин айтканы, Зайниддин мырзанын айткандарына мен эмеде, булар бардыгы жакшы нерсе, булар эки тараптуу мамилелерге жакшы фон түзүп берет да, ыңгайлуу шарт түзүп берет. Анан аба ырайын оңдоп берет деген сөз да, туурабы? Мына бар, калыбына түшүп калган мамилелер бар. Булар сөзсүз керек. Анын үстүнөн биз мына гуманитардык, маданий жакты ушундай карашыбыз керек да. Бул жактагы мамилелер эч качан токтобош керек. Бул мамилелер бардык нерсеге жер пай болуп берет. Себеби адам канча Гарвардтан окусун, башка жерден окусун, ошол жанагы үй тиричилигинде, күндөлүк бай мамилелерде кандай болот, киши катары калыптанышы, коомдун мүчөсү катары калыптанышы мамилелерге немесе жакындашы же алысташы, булардын бардыгы ошол жанагы анын маданий деңгээлине жараша болот да.
анан ошо билим берүү, алага катышуулардын баардыгы, анан окумуштуулардан мындай кылып туруп тарыхы көбүрөөк аралашып, тарыхтан алып чыгып, жанагы текчелерде чаң басып жаткан далилдерди алып чыгып ортого коюп, мына бүгүнкүдөй кылып туруп айтып берип турса, булардын баардыгы жакындатат дагы, көп нерсеге көз ачат да. Бул жакшы нерсе. Бирок эки тараптуу мамилелер муну менен чектелип калбайт. Мындай нерселерге таянат, бирок биздин расмий дипломатиялык мамилелер, албетте эл аралык мамилелердин эрежесине, биз баардыгыбыз дүйнөлүк эл аралык мына Вестфаль тынчтык келишиминен кийинки дүйнөдө өкүм сүрүп аткан системанын чегинде иштейбиз. Ошол жерде бири-бирибизге каршы эки тараптуудагы, көп тараптуудагы ареналарда берген милдеттенмелерибиз бар. Аларды биз жанагы таразага коебуз. Бул немеде дипломатияда бухгалтердик эсеп, анан оптический расчет дегендер болот, булар бардыгы. Жанагы эми сөздү кичине буруп сүйлөйлү. Жабылган чапанды Кыясаттарович кайтарып койду, жообун. Мен мындайраак жактарын айтайын. Азыр эле эми баарыбыз сүйүнүп турабыз. Биз баягы сөздү барктаган элбиз. Мамилеге азыр коңшулар менен мамилеге өтө маани берген элбиз. Анын үстүнө тилекке каршы коңшулар менен мамилелерибиз эч калыпка түшпөй келет. Анан жанагы өйдө ылдый көп болот да, ошондуктан мынандай ар бир нерсеге элибизде ушундай кылдат карап турат да, ар бир бул кыймыл аракетине кылдат карап турат. Элди баягы элдин тили менен айтканда узагына сүйүнсүн. Мына азыр бизде бардыгы 18 текшерүү өткөрүүчү пункттар бар экен, ошолордун 7си боюнча, 7си бул өтө баягы күнүмдүк турмушта кишилер өтүп келип, базар учарын, жанагы ишин, тууган урук мамилелерин кылып турган жерлер да турабы. Мына ушуларды карап көрөлдү, буларды баягы бул немеге бюрократияга байлабай эле чечип берели деп атат. Бул өтө жакшы нерсе. Мына адам келсе акча келет, адам келсе пикири келет, адам келсе билим келет, турабы? Булар жакшы нерсе. Анан кийин мен өзүмдүн көп туугандарымдын ушул жанагы немеде кайтпас деген немеден нары өтө албай, кете албай дегенде ысык суу киштерде кыйналууларын билем. Мына эл журттан көйгөйлөр да жок эмес да, булар жакшы нерселер. Анан биз муну эмненин беделине берип атабыз. Бизге мына чапанды эмненин беделине жаап атат. Буларды мына дипломатия, расмий дипломатия тууралуу эсеп кысабын жасайт. Андан кийин эми баягы мен бир аз башка деңгээлге чыгайын. Өзбекстан эмне биз үчүн? Кыргызстан үчүн, бир суверендүү мамлекет үчүн. Өзбекстан бул коңшу. Коңшу деген эмне? Биз булар менен мамилебиз бар. Биз көчүп кетпейбиз, алар көчүп кетпейт. Биз булар менен дайыма иштешибиз керек. Кантип иштешибиз керек, бул башка маселе. Андан тышкары Өзбекстан менен мамилелерибиздин мына өткөн кылымдагы жана өткөн 2 кылымдагы тарыхын кыска мезгилдин ичинде Кыясаттарович жакшынакай кылып далилдеп берди. Биздин таяна турган тамырларыбыз бар. Биз ал тамырларга дайыма суу куюшубуз керек. Ошону дипломатияда пайдаланса болот экен да, Дипломатия муну колдонот, пайдаланат. Дипломатия пайдаланышы керек, пайдаланат дагы да. Анан мындай нерселердин баягы тиши өтпөгөн же тили өтпөгөн жерлер болот. Бул башка нерсе. Расмий дипломатиянын баягы көп ноталарда, ар түрдүү инструменттерде иштеген бир тарап экенин эске алышыбыз керек да. Анан ушул жанагы мамилелердин биз айтып атабыз, эми адамдар бүгүн эки тарапты, чек аранын эки тарабында дагы мына Фергана өрөөнүндө биздин 3 областыбыз, алардын 3 областы бар. Өзбекстандын калкынын 30%, 3дөн 1 ошол жерде жашайт. Өзбекстандын 10 миллион калкы Фергана өрөөнүндө жашайт. Биздин 3 миллион жакын элибиз ошол жакта жашайт. Тажикстанда бардыгы Фергана өрөөнүндө мына 15 миллион адам бар. Бул деген чоң рынок. Өзбекстан биз үчүн базар. Биз ушу алака кылып туруп, бир нерселерди алып барып, бир нерселерди ала турган жер. Базар дегенде биз баягы өзүбүз көргөн ар базар күнү боло турган базарды айтпайбыз, рынок маанисинде айтабыз. Ошондой эле биз дагы Өзбекстан үчүн рынокпуз. Өзбекстан үчүн биз суунун башында турган суу энергетиканын булагы мамлекетпиз. Өзбекстан биз үчүн баягы мына азыркы сапарда сунуш кылып атканы өнөр жай тармагында кооперация бул өтө жакшы нерсе. Бизге эч бир мамлекет мындайды сунуш кыла элек. Өзбекстан акыркы жылдары баягы Корея менен, Япония менен да башка мамлекеттер менен иштеп, өзүнүн союз мезгилиндеги жана инфраструктурасын бир аз кармап калды, ошону жандандырып атат.
толук немеде мүмкүнчүлүгү болбосо дагы ошону жандандырып атат. Биз аны айрыкча түштүктө көрөбүз, баягы чыгарган кичинекей машиналар, ошо малогабаритный машиналар аябай эме, аларга талап бар дегендей. Анан мен дагы мынау архив жөнүндө айткандан бир нерсени кошуп коеюн деп атам. Мынау дипломатияда эсепке алына турган нерсе да, Өзбекстан биз үчүн дагы бир жагынан маанилүү. Эки жагынан, биринчисин айтайын, жанагы мен айткандардан тышкары. Өзбекстан убагында Орто Азиянын Советтер Союзунда Орто Азиянын борбору болуп турган. Борбору деген административдик борбор болбосо дагы бизге ошол бир республиканын борбору болгону менен Орто Азияда регионго байланыштуу бүт уюмдардын башкы штабтары ошол жерде болуп. Ошондуктан биздин институционалдык, административдик деле, анан тарыхый булактарыбыз бардыгы Өзбекстанда турат. Ал ошол мамлекеттин менчигинде калган. Алар биз менен аны бөлүшүш керек, милдеттүү. Бул боюнча келишимдер бар. Туурабы? Аны ар бир тарыхчы өзү барарында кандай кыйынчылыктар менен бир каттарды жазып барыш керек эмес. Бул дипломатия өтө мындай маани берип иштей турган жагы. Анан кийин дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Өзбекстандын жанагы биз үчүн өтө маанилүү жагы. Мен Казакстанды кошпой айтып атам. Орто Азия деп айтып атам. Борбордук Азия эмес. Ошо Орто Азия азыркы күндө Кыргызстан үчүн кайсы бир мааниде батыш багытындагы интеграция кете турган терезе болуп эсептелет. Терезе болуп эсептелет. Биз ушул жагын эске алышыбыз керек. Жакшы экен. Зайнидин Халидинович мына жогоруда Бактыгүл Рыспаевна айтпадыбы, Өзбекстан Союз убагындагы баягы өнүккөн, дүркүрөп өскөн инфраструктураны сактап калып, бирок аны кийин жакшы жагына пайдаланып кетти да. Ошол эле учурда биздин Өзбекстандын ошол абалы биздин Кыргызстан менен экономикалык кызматташканга, инвестициялык бир долбоорлорду ишке ашырганга канчалык таасир этет? Эки өлкө ортосундагы буга чейин да бир топ долбоорлор болуп келген да. Албетте. Эми Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы азыркы айтып аткандай биргелешкен ишканалар боло турган болсо, азыр Өзбекстан эң биринчи биз ЕСтин мүчөсүбүз да. Анан кийин эгерде алар ушу Кыргызстандын территориясына бир өздөрүнүн производствосун жайгаштыра турган болсо, анда Өзбекстан түзеле ошол биздин продукция болуп, анан кийин Россияга, Казакстанга баягы экономика жагында баары акча санайт да. Бул жанагындай бажы төлөмү жок өздөрүнүн продукциясын эгер биздин эмеси болсо, мадем Кыргызстан деп койсок, анда ошондой чоң возможностьтор бар да. Мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары мына Өзбекстан менен Кытайдын ортосунда дагы чоң азыр соода алакасы бар. Ошонун ичинен мына географически Кыргызстан абдан ыңгайлуу жерде турат да. Бул Иркештам өтмөгү, бул Иркештам өтмөгү менен мисалы үчүн Андижандын ортосу бир 200-250 километрдин гана тегерегинде болот да. Ошон үчүн биз баягы ошо коридор болуп бере алабыз. Кыргызстан через Иркештам, Ош, анан Андижанга, Өзбекстанга кирип кеткенге абдан ыңгайлуу. Анан ушунун баардыгы экономика жагынан мындай кызыктыра турган. Анан кийин жанатан бери айтып атасыз, бул достчулук сөзсүз түрдө болуш керек. Андан кийин ар бир мамлекет чынын айтканда өздөрүнүн баягы кызыкчылыгын коргойт. Биз дагы коргоп атабыз. Өзбекстан дагы ошонун баарын тең карап чыгып, жанагы 60 биргелешкен ишкана деп, эми азыр 60 деп эмесин айтып атабыз, мына жалпы жонунан да. Анан бул боюнча иштер жүрө баштайт. Эми Кудай буйруса ошол эле сырьё боюнча дагы биз жактагы жанагындай көп эмелер бар. Ошол эле нефтини мисалы үчүн Өзбекстанга жана толинговый деп эме менен иштетсе дагы боло турган, кайра биз өзүбүз иштетип кайра алып коебуз да. Эми ушундай экономика жагынан пайдасы тие турган чоң жанагындай ишканалар, биргелешкен ишканалар, жанагындай соода садык логистикалык комплекстер. Мисалы үчүн жана Ала Букадагы бир эмени айтып кетейин деп атам. Ошол жерде бир 180 гектар жер Ала Бука районунун чектештиги Чут
району менен чектеш жеринде ошол жерге бир жакшы нерсени салса болот да. Бул алар өздөрү дагы ушундай бир жакшы эмени аталышты эметип койду, бай аймак деп. Анан бай аймак, ал биз дагы ошону ойлойбуз, биз дагы бай аймак. Жана антиптеги ар кайсы бурчтан кире калып малыбызды өткөрүп атат, ар кандай эмелер болуп атат. Жок, андай эмес. Эми современный эмеге чыгышыбыз керек. Ошол жерде төлөмү да болуш керек, учет да болуш керек. Ошол жерде биздин этти, Кыргызстандын этин баары дүйнө жүзү эми билбесе дагы ушу биздин кошуналар менен абдан барктайт, билет. Ошон үчүн ошондой соода логистикалык борборлор болуш керек. Ошондой эле мына Кызыл Кыядагы ар жагынан кирсе дагы болот. Ал тиги Наманган, Фергана областына, Андижанга мына Оштон, Достуктан кирсе болот. Мына ушундай эмелердин баарын иштеп чыгып, ошон үчүн азыр мына кыргыз, өзбек өкмөт аралык комиссия бар да. Мына азыр жакында ошол өткөн жатат. Ошол жана меморандумдун баары кол коюлган, меморандумдардын баары тең, мен ойлойм ошолордун баары тең ошо комиссиянын эмесине, кароосуна кирет дагы. Эки тараптуу, ар бир министрлик, ар бир гос органдар анын баарын тең иштеп чыгып, ошол жерде жанагы жол картасынын негизинде качан аткарылыш керек, кандай финансирование болуш керек. Эми азыр мына экинчи жагынан финансирование каржы жагы маселеси да чечилип атат. Жана 50 миллион бул первоначальный эме взнос болуп атат, уставной капитал деп. Андан кийин эгерде биз ошо 50 миллионду бир жылдын ичинде деле баягы сарптап кое турган болсок, дагы 150 миллионду беребиз деп турат. Бул дагы чоң мындай түрткү болуп атат да. Ошон үчүн муну колду түрүп алып эле, баягы билекти түрүп коетпу, ушинтип анан кириш керек дагы. Биздин губернаторлор, ошол акимдер жакшы иш алып барыш керек. Жакшы маселени айтылып атат да, көтөрүлдү. Ошон эле кичине улам билет. Биз Өзбекстан бизге муктаж, Кыргызстан айрым жактардан Өзбекстанга муктаж, үйрөнө турган жактардан. Өзбекстан Кыргызстансыз Кытайга соода сатык жол менен чыгышы кыйын. Эми учак менен, карго менен кетиши мүмкүн, бирок негизги жол байланыштары мына Кыргызстан аркылуу өтөт. Бул жагынан сөз түрдө биз менен өтө кызматташууга кызыктар. Жанагы сиз айтып аткан эмеси ушундай экен да. Бул биз аркылуу өткөнү менен Кытай азыр Өзбекстандын эл аралык соода жүргүзүүдө биринчи орунда турат экен. Бул биринчи орунда. 6 миллиард доллар менен. А Кыргызстан болсо биринчи ондукка да кирбейт экенбиз. Көрүп атасызбы? Анан бул неме да. Анан кийин мына мен жанагы статистикаларды карап отуруп бир нерсеге неметтим да, касаташтын бар экенин пайдаланып айтып калдым. Бир тенденция байкап калдым да. Мына кыргыздар Өзбекстандын калкынын ичинде бар болчу да. Мына 89-жылдан 2019 жылга чейинки мезгилдин ичинде 2 эсе азайыптыр. Биз эмне аяктан көчүп кетиштиби же кандай болду? Муну да окумуштуулар изилдеп көрүшсүн да, себеби эмне экенин, же баары өздөк болуп жазылып алдыбы дегендей. Анан эң негизгиси бул соода сатык жолдон башка дагы алар сууга өтө муктаж. Бизден барган суусуз ал жакта дыйканчылыкты элестетиш кыйын. Ошон үчүн сөз түрдө мына биз сууну сактап, анан кийин Өзбекстанды канча жылдан бери камсыз кылып келе жатабыз. Бул маселе дагы мына азыр биздин президент барганда бул маселе дагы козголду. Ушундан арда бул жагынан кызматташа алды. Ошон үчүн суу маселеси жагынан дагы Өзбекстан биз менен сөз түрдө кызматташканга даяр. Эң жөнөкөй эле мисалы биздин өзүбүздүн ири шаарлар же калктуу пункттардан көрө ал жактыкы жакын болгон чек арада жайгашкан биздин мекендештерибиз үчүн деле бул кызматташтык өтө маанилүү болот. Эми мына чек ара ачылат дей турган болсок, биз эмнени күтүшүбүз мүмкүн да? Жанагы кишилердин ары бери эркин өтөт деп атабыз го. Эми мунун баягы киши менен бирдей окшош болбойт. Бардык нерсеге биз жол ачабыз. Ошонун бардыгы практика жүзүндө жана меморандум деп атабыз. Меморандумдар менен протоколдор, дорожный карталар парламенттен өтпөйт. Бирок биз ушу жана мен айткандай мурдагы кол коюлган келишимдерге, жанагы макулдашууларга ылайыкталып туруп, мунун бардыгы мындай немеден макулдашуудан өткөн болсо, биздин
жанагы министрликтердин ортосунда согласование, внутрь государственный согласование, мамлекеттин ичинде бүт ар бир министрлик айтат, мунун мындай жери бар, мындай жери бар деп да. Ошондойдон өткөн болсо, бул дароо иш жүзүнө ашып баштайт. Ошондо биз Өзбекстандан Кыргызстанга мурдагыдан да көп иш издеп келгендерди күтүшүбүз керек. Өзбекстандын эң чоң проблемаларынын бири жумушсуздук. Айрыкча түштүк жакта. Биздикилер Россияга же башка жака кеткен, бирок о жерде бош калып атат да. Ошонун бардыгын булар баягы мурда мардекерлер келишип, азыр бул баягы чегара ачыла турган болсо дагы көбүрөөк келе баштайт. Бизде да биздин рынокто дагы аларга муктаждык бар. Айрыкча курулуш секторунда, талаа жумуштарында, мына ошолордун баардыгын эске алышып, биз ошондой наплывка даярбызбы, жокпузбу. Андан тышкары мына бул 60 неменин проекттин эмеси жалпы жөнүнөн алып турган болсо, азыр уставной фонддон тышкары да ушул фонд аябай жакшы иштеп кетсе жакшы болот да. Мунун жалпы көлөмү, баягы проекттин азыркы эсептелген көлөмү $5 миллиарддык болуп атат. $5 миллиард болуп атат. Эми азыр күчтүн баарын ушул жакка таштап туруш деш керек да. Анан эми биздин жанагы рыногубузда немелер бар да, нишалар бар, бирок баардыгын эле каптап кетишин дагы биз ал биздин талабыбызга ылайык келеби жокпу? Булардын баардыгы эми азыр иш көбөйдү деген сөз. Баардык жагынан азыр ушу коюлган документтердин эми алдынан коюлганга чейин даярдалганда баары эсеп кысабы жабылгандыр. Эми иш жүзүнө ашырганда мунун баардыгы адамдардын тагдыры менен байланыштуу болот. Нааразылык болушу мүмкүн, ыраазылык болушу мүмкүн, мунун баарына даяр болуш керек. Эми жанагы сөзүмдү кайра улам, үзүлүп калып атпайбы? Ошол эле мезгилде биз Өзбекстандан көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Себеби Өзбекстан бүгүнкү күндө өзүнүн өндүрүшүн ушунчалык өнүктүргөндүгү менен ушу Борбордук Азияда лидер өлкөгө айланып атат. Өзбекстан бүгүнкү күндө дүйнөдө алтын өндүрүү боюнча биринчи орунга чыгып атат. Бизде жок, азыр жаңы маалымат боюнча биринчиге кетип атат. Азыр ошол алтын өндүрүүнүн кандай принципте иштеп атат? Биз Кыргызстанда алтын кендер ушунчалык көп. Ошол Өзбекстан эч кандай чет өлкөлүк жанакындай ишканаларга муктаж болбой эле казып алар ташып кетип атат. Өзбекстан өздөрү ошону иштетип атат. Ошондой эле Өзбекстанда бүгүнкү күндө жанакындай ээн жаткан талааларга сууну алып барып, мына бул жер жемиштерди өндүрүү жагынан акыркы 3-4 жылда өтө интенсивдүү катуу иштеп атат. Алар мына дагы 2-3 жылдан кийин чоң бир ала Өзбекстанга экспортко чыгарганга мүмкүнчүлүк берет. Жана сиз туура айттыңыз. Кытайга, Кореяга, Японияга Өзбекстандын кокон гиласи бүгүнкү күндө эң алдыңкы орундарга чыкты экспорт кылгандыгы жагынан. Азыр Шавкат Мираманович ушул багбанчылыкка ушунчалык бир жакшы шарттарды түзүп, ошондой бир мына Фергананын мурунку жанакында бозоргон талаалары азыр жап-жашыл эле бакка айланып атат. Биз дагы мындай кээде аралап өтүп калганда көрүп алып жөн эле суктанасың кадимкидей. Ошону бүгүнкү күндө жанакы 50 миллионду ошонун үлгүсүндө эле Кыргызстанды деле ошондой бир ээн жаткан жерлери өтө көп. Суу чыгарып туруп эле жакшынакай багбанчылык кылсак, ал кийин экспорт кетет. Ошондой эле мурдакы жолу барганда да азыр дагы ошону сөз кылды. Биз үчүн дейт, мына Шавкат Мираманович айтат, биз үчүн дейт алтындан да, нефттен да кымбат мына шафран деген өсүмдүк дейт. Иран шафранды Европага саткандан эле 6-7 миллиард долларга чейин пайда таап атат. 1 килограмм шафрандын 1 килограммы 2000 евро. Мына бизде канчалаган жерлер каралбай жатат. Ошону Өзбекстан президенти айтып атат. Мунаны экпейсиңерби деп атат. Жаратылыш шартыбыз да окшош. Окшош. Биз ошолорду эгиптирип эле экспортко чыгап турган көп жакшы нерселерди үйрөнүшүбүз керек экен. Мен бир нерсе кошуп коеюнчу, айтыңыз. Сиздин бере турган сурооңуз бар болсо. Айтыңыз. Мына азыр неме берип атат, балдарга квота берип атат да, студенттерге. Ооба, жогорку окуу жайларга деп. Биз жалаң эле баягы менин билишимче өзбек улутундагылар эле көбүнчө колдонот ушуну, туурабы? Мен бир башка проблемага метким келет да. Студенттерден тышкары жана магистрский программалар, себеби аларда европалык институттарда ачылып атат да. Анан өзүнүн институттарында базасы жакшы. Мына ошол жакта окугандар билет. Анан биз эми биздин муун деле баягы биздин өйдөгү муундардын аркасынан биз эле неметип калдык да, жанагы ошол жакта чогуу иштеп окугандар, муундар биздин айткандарыбыз менен эле
азыр алыстап кетиши кыйын. Азыркы муундар өздөрү да барып тааныш керек. Жанагы квотаны биз Өзбекстан менен кийин мамилелерди ар тарапта өнүктүрүп кете турган кадрларды жөнөтүшүбүз керек. Кадрдарды алышыбыз керек. Биз ошол жактан дипломаттарды аябыз. Мына өзбек тилин билип, өзбек тилин кадимкидей оперировать эткен кишилерибиз барбы? Мен билбейм андайды. Анан кийин жанагы биздин элчилер мамилени туруктуу кармап калуу үчүн деп атасыз. Биз баягындай да, мисалы үчүн Россиянын баарыбыз эле билгендей боло беребиз, бирок Россиянын тарыхын, анын Руссовет жок bizde да, мындай Россиявет жок дегендей да. Ошондой эле бизде Өзбекстан боюнча адистерди даярдап алышыбыз керек. Ошол жерде окусун, ошол жерде эл менен аралашсын, илимий иштер жасасын, мына ошого колдонсок болот эле. Анан мына бул жана айтылып аткан нерселер жакшы. Бул бири-бирибизден үйрөнүшүбүз керек. Биз Өзбекстан көп жылдар жабып калды. Өзбекстан биз үчүн айрыкча жабып калды. Мына ачылып атат. Өзбекстандын өзүнүн жараша проблемалары бар. Калкы боюнча мына азыр биринчи орунда туруп атат. Орто Азиянын ичинде да, биздин коңшуларыбыздын ичинен калкы боюнча эң чоң болуп атат. Эми баягы жер байлыгы өтө көп, бизге окшогондой эли да көп, проблемасы да көп. Биз менен мамилелеринде иштеле турган эле баягы консервация болуп калган проблемалар көп да. Ошол проблемаларды азыр отуруп алып туруп тыкыр иштей турган мезгил келди. Уктуруу соңуна чыгып бара жатат. Бир суроого кыскача жооп берип койсоңуз, Бактыгүл Рыспаевна, теги биз баары бир эки өлкө ортосунда жакшы жакты кызматташтыкты айтып атабыз, бирок бир маселе бар, көйгөй чек ара маселеси, жана делимитация, демаркациянын аяктабай жатышы да. Ушул боюнча сиз мындай тышкы саясат боюнча адис катары биз мындан аркы кадамыбыз кандай болушу керек, кыскача айтып койсоң? Эми бул жерде биз мына визиттен көрдүк, 3 айдын ичинде чечилди деп эметишиптир. Мен бүгүн эфирге келерден мурда ушул маселеге тиешеси бар бир топ коллегалар менен кичине пикир алыштым. Себеби бул неме бир чек ара маселелери ошол али такталып бүтө эле 15% 3 айдын ичине батабы, жетеби, же буга чейин такталып калганбы да? Эгер техникалык жактары калган болсо 3 айдын ичинде жетишсек болот. Негизи чек ара маселелери ушунча жылдан бери биздин башка эки өлкөнүн ортосундагы башка тараптуу мамилелерибизге көлөкө түшүрүп таасирин тийгизип келет. Көлөкө түшүрүп келген маселе 3 айдын ичинде чечилип калса кана. Бирок чечилиш керек, негизи. Бирок чечилиш керек, бирок ал баягы форсировать этиле турган маселе эмес да бул. Эгер даярдык көрүлүп туруп ушу техникалык жагы калган болсо, анда биз башка маселе. 6% калды атпайбы? Чек ара узундугундагы 6%. Бул боюнча али документтерге кол коюла эле экен. Кол коюлганга чейин биз бир нерсе айта албайбыз. Кыска эле бир-эки сөз менен Зайнидин Калидин жана бизнес форумда биздин Кыргызстан менен кызматташа турган инвесторлордун келиши күтүлүүдөбү? Ооба, жанагы айтып аткан 60 деп атабыз, андан тышкары 130 миллион доллардын тегерегинде дагы соода сатык боюнча кол коюлуп контракттарды түзүү болду да. Анан форумда где-то биздин бир 100дөн жашык компания эмелер катышты форумда. Анан албетте алар дагы биз дагы мына кечээ күнү уже биринчи делегация уже бул жакка келип атышат. Биз аркы жумада ошол Ош, Баткен, Жалал Абад областтары менен сүйлөшүп, уже тигилер Өзбекстан жак менен уже сүйлөшүүнү жүргүзө баштайсыздар. Анан дагы бир айтып кете турган болсо, 2 миллиард долларга чыгарабыз деп атпайбызбы? Ооба. Соода сатыбызды. Ушуга биз жетишибиз керек. Албетте айтылган жакшы максаттар ишке ашып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн кызмат кылса деген ниетте программаны аяктайлы. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн Кыргызстан Өзбекстан кызматташтыгы тууралуу сөз кылдык. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, өткөн аптада Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасына мамлекеттик сапарда болуп келди. Бүгүн уктурууда Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Каламбекова Бактыгүл Рыспаевна, тарыхчы укмуштуу Молдокасымов Кыяс Сатарович, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигинин аймактар аралык башкы башкармалыгынын жетекчиси Жумалиев Зайнидин Калидинович маек куруп берди. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен бүгүнкү программабызды аяктайбыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.